Саламатсыздар, урматтуу менин бир туугандарым. Бүгүнкү менин темам мындай болот. Бул турмуштан алынган суроолордон келип чыкты. Эмне үчүн ата-энелерибиз ооруйт? Эмне үчүн алар көбүрөөк кыжырданат? Эмне үчүн алар көбүрөөк капаланат? Алар эмне үчүн көбүрөөк тарынат? Алар эмне үчүн десе, биз аны ички түпкүрүн түшүнбөй эле, тышыбыздан карап эле байкабай калат экенбиз, урматтуу туугандар. Мен дайыма сиздерге айтып келем. Менин темам мен издебейм. Мен бүгүн эмнени сүйлөйм, бүрүскүн эмнени сүйлөйүн деп мен ойлонбойм. Себеби мага келген, бул жердеги келген апалардан, аталардан, ошолордун оозунан чыккан сөздү мен тема кылып чыгарып атам. Өткөндө бир лекциямда айтканмын. Урматтуу балдары, ата-эненин балдары, кыздары, баардыгың чоң иште иштейсиң, көбүң жакшы жерде иштейсиң. Бирок кечирип койгула, мындай ата-энебиз кичине кыйналганын байкабай калабыз дагы, ооруп калса эле ооруканага жеткизип, эле Турцияга чейин алып барабыз, башка жакка алып барабыз. Бирок көңүл дегенди кантип оңдойбуз дегенини жакшы маани бербейбиз. Айтып берейин, сөзүм куру болбосун. Алыкул дейт, кече бир эже келип айтат. Алыкул дейт, байым өтүп кетти дейт. Үйдө өзүм калдым дейт. 6 балам бар дейт. Анан балдарым баардыгы жакшы дейт. Тиги үйлүү, жайлуу, жакшынакай дейт. Анан кичине баланы үйдө алып калдым дейт. Байым эме болчу дейт, мындай малдуу болчу дейт. Малыбыз көп болчу дейт. Анан балама 30-уну берип, анан ушундай кылып, эми мына сеники деп эметсем дейт. Бир күн дейт, момундай кулагым сөз угуп калды дейт. Сен качанга чейин апаңдын малын карайсың, качанга чейин сен эме болосуң деген сөз угулуп калды дейт. Анан мен таң калдым дейт. Десем дейт, ошол малдын баардыгыныкы биздики болсун деп ойлоп жүрүп туралар дейт. А мен башка балдарга бербей, ушул эле балама берип, ушул балам мени караганы үчүн мен сага премия катары, зарплата катары бердим деп ошого берсе, ал дейт туура түшүнбөй калыптыр дейт. Айтарым дегеним мынтип айтат, апа айтат. Менин дагы барган бара турган жерлерим бар, куда сөйөктөрүм бар. Ошого мен балам мага бир койду берип койчу, бир үйдү берип койчу деп мен сураганга оозум барбайт экен дагы, ошо менде турсун деп анан айттым дейт. Мен эртең тиги дүйнөгө кеткенде баардыгы сендикиде калат, кандай кылсаң ошондой. Ага чейин менин деле учетумда туруп турсун деп айттым дейт. Мындай бул сөзгө абдан бир маани берип угалы туугандар. Анан ушул эже айтат. Бир неберемди өзүм өстүрдүм дейт. Анан 2 балама дейт, эми калгандан сураган жокмун, мындай жакшы эле эме акча таба турган эле балдарыма бир күн мынтип WhatsApp'тан жаздым дейт. Балам, менин анча-мынча муктаждарым болуп калып атат, өзүмдүн пенсиям жетпей атат. Болгон эле 1000 сомдон салып койгула дедим дейт. Үчөөүнө жаздым дейт. Экөө окуган жок дейт, бирөө окуду дейт. Мана 1 айга чукул болуп калды дейт. Бир дагы жооп жок дейт. Мен башка жазган жокмун дейт. Мен просто муну мындай жаздым дейт. Эмне үчүн балдарым мага суратпай, акчаны берип турса болот эле го деп. Эми бул маселе каяктан келип чыкты? Акча дегендин өзүнүн эмеси бар, эрежеси бар. Акчанын келиши, акчаны үнөмдөштүн, акчаны кетириштин бардык эрежелери бар. Бул акчанын өзүнүн закону бар туугандар. Ошол жерде мынтип жазып коюптур акчанын эмесинде. Ар бир үй бүлөнүн, жанагы ортодогу үй бүлөнүн тапкан кирешеси бар го, ошонун 10%ке чейин ата-энеңге 10%ке чейингини сен зарплата кылып беришиң деген, бериш керек деген жери бар экен туугандар. Зарплата кылып, мындай кийим алып берип же тамагына берген акчаң эмес. Как зарплата? Кадимкидей зарплата алат го, пенсиясын алышат го. Бул биздин зарплата. Биздин үй бүлөдө, например, 100 000 мен акча алсам, 10 000-ини, 5 000-ини менин атама беришим керек экен, 5 000-ини кайнатама беришим керек экен. Карасыңыздар? Эгерде ким ошондой акчаны берсе дейт, баягы баланын көкүрөгү ачылып дейт. Бул Аллах бере турган жакшы байлыктарга көкүрөгү ачылып, анын жашообу өзгөрөт дейт. Ага киреше көбөйөт дейт. Себеби биз ата-энеге бербей, ата-эне сураттырбай беришибиз керек экен муну. Даже зарплата деп беришибиз керек. Бир атам жүрөтмүш ошону. Дайыма зарплата деп бергенди, сен албайм десе алдырып тур да баласы. Анан жийип жүрөт экен. Эми аны кайка расход кылат десе, эртеге неберемдин тоюга мен кошумчам деп жийип жүрөм дейт. Муну карабайсызбы? Ата-энелер биздин акчабызды көп эле кетире бербейт экен. Бирок
Акчасы бар ата эне көп эле ооруй бербейт экен. Den soğluğu жақсы жүрет екен туғандар. Көңілі шат екен. Bir жерге барса сөзі бекем шығат екен. Илгери мунун ордуга күмүш куру тагышкан, күмүш эме чачпактарды тагышкандагы күмүш дагы ошондой энергияны берип турган экен. Илгери акча болгон эмес. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу бир туугандар, мени туура түшүнгүлө. Мен таза эле эстүүсүнүп, же болбосо таза эле бирде мен Америка ачып аткан жокмун. Просто эле ата эненин өзүнүн зарплатасын ата энелерге берели. Эгер менин балдарым уксаңар, кыздарым уксаңар, силерге да тиешелүү. Силер дагы бизге эме зарплатаны берип тургула. Ал эми 2,5-дан 10%ке чейин, 2,5 минимум, өйдөсү 10%ке чейин кайрымдуулукту дагы берип туруш керек экен. Же болбосо жанагы эмне деп коебуз? Садака, үшүр, ихсан деп коебуз го. Ушул акчаны бермейинче сага акчанын келиши баары бир жакшы болбойт экен. Sen ушул акчаны бергенде, же болбосо ооруп аткан кишиге дагы, мисалы, апамдын эмеси жакшы болуп кетишин деп сен бирөөгө садака берсең, ошол апаңдын тез жакшы болушуга сен шарт түзүп берген болот экенсиң. Ушул эки нерсени бергенде, Аллах Таалахтын берериге сенин көкүрөгүң ачылып, ошондо көп келе баштайт экен. Эми каалаганыңар кабыл кылгыла, каалабаганыңар кабыл кылбай эле койгула, комментарийлерди жазбай эле койгула, өзүңөр билгендей кылып жашагыла. Просто бул бир мага келген бир эненин жүрөгүдөгү көйгөйдү мен силерге алып чыгып берген үчүн катуу айткан болсом кечирип койгула. Кечиримди да сурабаш керек экен. Өкүнөмүн эгер ушундай адамдар жолугуп калса. Бирок мен бардыгыңыздарга ыраазымын. Мен бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Ден соолукта болуңуздар.